Арнап бақыт таалайды, ачык кылып маанайды. Алтын балдар келгиле, ар бир күндү баалайлы дейт. Биз үчүн балдар ар бир көргөн күнүбүз бакыт, чоң жетишкендик. Анда эмесе ар бир күнүбүз баалуу, барктуу болуш үчүн сак саламаттыгыбыз биринчи орунда болуш керек. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Мына ошентип кайрадан биз бирин-бирибизге жагымдуу маанай тартуулоо менен бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар айкындооч мүчөлөрдүн бир түрү болгон бышыктооч жөнүндө маалымат алабыз. Бүгүнкү сабакта балдар биз бышыктооч тууралуу толук маалымат алабыз. Бышыктоочтун башка айкындооч мүчөлөрдөн болгон айырмачылыгын аныктап билебиз. Оозеки жана жазуу кебибизде өз алдынча сүйлөм түзүү менен бышыктоочту таап көнүгөбүз. Эмесе артка бир кылчайып, мурунку өткөн темаларыбызды эске салып өтөлү. Балдар, силер билесиңер, сүйлөм мүчөлөрү баш жана айкындооч мүчөлөр болуп бөлүнөт. Демек, биз бүгүнкү өтүп жаткан темабыз айкындооч мүчөлөргө таандык. Демек, биз мурунку өткөн сабактарда айкындооч мүчөлөрдүн аныктооч, толуктооч мүчөлөрү тууралуу маалымат алганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда биз бышыктооч тууралуу маалымат алабыз. Демек, балдар, бышыктооч деген эмне? Бышыктооч сүйлөмдүн тутумундагы кыймыл-аракеттин сын-сыпатын, ордун, мезгилин, себебин, максатын, өлчөмүн билдирет. Суроолору: кандай, кантип, кайда, кайдан, качан, канча, канчанчы, качантан бери, эмне үчүн, эмнеликтен, эмне максат менен жана башка суроолорго жооп берет. Демек, балдар, бышыктооч деген бул сүйлөмдө кыймыл-аракет менен тыгыз байланышта болот экен. Эми балдар, биз бышыктооч тууралуу маалымат алып жаткандан кийин бышыктоочтун өз ара кыймыл-аракетти билдирүүсүнө карата канча түргө бөлүнөрүн сөзсүз түрдө айтып кетпесек болбойт. Демек, кыймыл-аракеттин 6 кырдаалын билдирүүсүнө жараша бышыктооч 6 түргө бөлүнөт экен. Мына балдар, силер экрандан көрүп турасыңар. Сыпат бышыктооч, орун бышыктооч, мезгил бышыктооч, себеп, максат жана сан өлчөм бышыктоочтор. Ар бирине бирден мисал келтирип кеттик. Бермет орусча сүйлөдү. Бермет сүйлөдү кантип, же болбосо кандайча сүйлөдү? Орусча сүйлөдү. Сыпатын билдирди, кыймыл-аракеттин сыпатын билдирди, бышыктооч болду. Айылда жаңы базар ачылды. Жаңы базар ачылды кайда? Айылда. Кайда деген суроого жооп берүү менен кыймыл-аракеттин ордун билдирди. Бүгүн чогулуш болот. Чогулуш болот качан? Бүгүн. Качан деген суроого жооп берүү менен балдар, бүгүн деген сөз мезгил бышыктоочтук милдетти аткарды. Ал коркконунан унчуккан жок. Ал унчуккан жок эмнеликтен? Эмне үчүн? Коркконунан. Демек, себебин билдирди. Билим алуу максаты менен шаарга кетти. Эмне максаты менен шаарга кетти? Билим алуу максаты менен. Бул жерде максатын билдирди, демек максат бышыктооч. Китепти 2 жолу окудум. Китепти окудум канча жолу? 2 жолу. Кыймыл-аракеттин 2 жолу ишке ашкандыгы тууралуу маалымат берди. Ошондуктан балдар, 2 жолу деген сөз сан өлчөм бышыктооч болду. Демек, балдар, биз бүгүн бышыктооч жана бышыктоочтун түрлөрү тууралуу маалымат алдык.
Эми балдар, биз мурунку сабактарда айтып өтүп жүргөндөй, айкындооч мүчөлөрдүн бири болгон бышыктооч дагы өз ара түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт экен. Анда экранга көңүл буралы. Бышыктоочтор түзүлүшүнө карай жөнөкөй бышыктооч жана тутумдаш бышыктооч болуп экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй бышыктооч деген эмне? Ал бир гана сөздөн турат. Демек, мисал келтирели. Сөз билген таап сүйлөйт, сөз билбеген каап сүйлөйт. Кантип сүйлөйт? Таап, кантип сүйлөйт? Каап сүйлөйт. Акман акырын сүйлөдү. Кантип сүйлөдү? Акырын сүйлөдү. Асыл үйгө 2 жолу келди. Асыл келди канча жолу? 2 жолу. Кайда? Үйгө. Демек мында балдар бир гана сөздөн турган сөздөр жөнөкөй бышыктоочтук милдет аткарды. Тутумдаш бышыктооч деген эмне? Толук маанилүү 2 же андан көп сөздөн же толук маанилүү сөздөр менен кызматчы сөздөрдүн өз ара тизмегинен турса, ал тутумдаш бышыктооч болот экен. Мисалы, кош дөбөгө жеткенде аны күн кууп өттү. Аны күн кууп өттү. Качан? Кош дөбөгө жеткенде. Демек, кош дөбөгө жеткенде деген 3 сөз биригип келип, тутумдаш болуп, бышыктоочтук милдетти аткарды. Эми балдар, бышыктооч сөздөрдүн милдетин кайсы сөз түркүмдөр аткарат? Кайсы сөздөр аткарат? Мына ошол тууралуу дагы маалымат алып кетели. Чакчылдар эң биринчилерден болуп, бышыктоочтук милдет аткарат экен. Эжемди тегеректеп үйрөлө калдык. Кантип үйрөлө калдык? Тегеректеп. Чакчыл сөз бышыктоочтук милдет аткарды. Балдар тызылдап чуркап баратышты. Кантип баратышты? Тызылдап. Чакчыл сөз бышыктоочтук милдет аткарды. Бардык суроолорго жылмайып жооп берип жатты. Кантип жооп берип жатты? Жылмайып жооп берип жатты. Демек, чакчыл сөздөр сүйлөмдө бышыктоочтук милдет аткарды. Андан кийинки тактоочтордун бардык түрү жана сынатооч, санатоочтордун айрым түрлөрү дагы бышыктоочтук милдет аткарат экен. Бүгүн кетпесем болбойт. Азыр кетишим керек. Мына бул сүйлөмдөгү бүгүн, азыр деген тактооч сөздөр балдар бышыктоочтук милдет аткарды. Мезгилин билдирди. Бир күндө 100 жыгылып, 100 басат. Демек, мында дагы кыймыл аракеттин канча жолу ишке ашкандыгы тууралуу маалымат берди. Андыктан бул санатооч 100 деген сөздөр бышыктоочтук милдет аткарды. Айдар сырдуу жылмайды. Кандай жылмайды? Сырдуу жылмайды. Демек, мында санатооч сөз бышыктоочтук милдет аткарды. Барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө турган зататооч сөздөр дагы бышыктоочтук милдет аткарат экен. Мисалы, кырманда жумуш азан-казан болуп жаткан. Жумуш азан-казан болуп жаткан кайда? Кырманда. Бышыктоочтук милдет аткарды. Кырманда деген сөз жатыш жөндөмөдө турду. Шаардан чогуу окугандар келишиптир. Шаардан деген зататооч сөз чыгыш жөндөмөдө келди дагы бышыктоочтук милдет аткарды. Окуучулар мектепке келе башташты. Окуучулар келе башташты. Кайда? Мектепке. Демек, мында мектеп деген зататооч сөз барыш жөндөмөсүндө келди дагы бышыктоочтук милдет аткарды. Ошондой эле жандоочтор тутумдашып турган атооч, тактооч сөздөр дагы бышыктоочтук милдет аткарат экен. Мисал калалы. Анархан менен Дарыяхан төмөн карата басышты. Каякты карата басышты? Төмөн карата басышты. Демек, карата деген жандооч сөз, төмөн деген тактооч сөзгө жандап келүү менен бышыктоочтук милдет аткарды. Ушундай карды 22-нчи жолу көрүп отурат сапар. Демек, мында канчанчы жолу көрүп отурат? 22-нчи жолу көрүп отурат деген дагы сөз бышыктоочтук милдетти аткарды. Андан кийин атоочтуктардын дай формасында же барыш жатыш жөндөмөлөрүндө дагы
сөздөр бышыктооштук милдет аткарат экен. Сабыр кайгыргандай сезилет. Кандай сезилет? Кайгыргандай. Кайгырган деген атооштук сөзгө дай деген форма улануу аркылуу бышыктооштук милдет аткарды. Тегеректеген бекер поздор табалагандай күлүп калды. Кандай күлүп калды? Табалагандай күлүп калды. Демек мында дагы атооштук жана дай формасындагы сөздөр бышыктооштук милдетти аткарды. Биз балдар буга чейинки сабактарда айкындооч мүчөлөрдүн аныктооч, толуктооч тууралуу маалыматты алганбыз. Эми балдар, бышыктоочтун ошол аныктооч жана толуктооч мүчөлөр менен болгон жалпылыгы, окшоштугу жана айырмачылыктары да бар экен. Аны келгиле экрандан Вендин диаграммасынын негизинде тактап билип алалы. Кыймыл аракет багытталган заттын атын билдирип, кыймыл аракет менен байланышып жана өз ара тике кыйыр деген толуктоочторго бөлүнгөн айкындооч мүчө бул толуктооч мүчө. Демек, кыймыл аракет менен байланышат, багытталган заттын атын билдирет. Ал эми кыймыл аракет менен байланышып, анын ар түрдүү кырдаалын билдирсе жана өз арадагы ошол маанисине жараша 6га бөлүнсө, ал бышыктооч болот. Демек, балдар бул толуктооч менен бышыктоочтун өз ара кайсыл мүчө экендигин аныктап берди. Эми толуктооч менен бышыктоочтун өз ара окшош жагы кандай? Экөөсү тең айкындооч мүчө болуп эсептелинет. Бышыктоочтагы, толуктоочтагы баяндоочтун тобуна кирет. Экөөсү тең барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө турат. Демек, биз муну эки мүчөнүн окшоштугу катары алсак болот экен. Ал эми сүйлөмдө биз булардын жогорудагы берген эрежелердин негизинде кайсынысы толуктооч, бышыктооч экендигин аныктап билебиз. Анда мисалдарга көңүл бөлөлү балдар. Толуктооч жана бышыктоочту карайлы. Эмгекке шыктан. Мынакей барыш жөндөмөдө келди. Эмнеге деген суроого жооп берүү менен толуктооштук милдетти аткарды. Ал эми бышыктооч бөлүгүн карагыла, жайлоого барды. Мында дагы барыш жөндөмөдө келди. Ал эми суроосу каякка деген суроого жооп берди. Демек балдар, толуктоочто эмнеге деген суроого жооп берди. Ал эми бышыктоочто каякка деген суроого жооп берди. Ал эми экөөсүнүн окшоштугу барыш жөндөмөдө келди. Жакшыдан үйрөн, айылдан келди. Мында дагы балдар, дан деген чыгыш жөндөмөнүн мүчөсүн кабыл алуу менен биринчи бөлүгүндө кимден деген суроого жооп берип, толуктооштук милдетти аткарды. Ал эми бышыктооч бөлүгүндө кайдан деген суроого жооп берүү менен айдан деген суроо сөз келип, бышыктооштук милдетти аткарды. Аарыда болот, жер жүзүндө жок. Мында дагы балдар, жатыш жөндөмөсүндө келди. Суроосу эмнеде деген суроого жооп берүү менен толуктооштук милдетти аткарды. Ал эми жер жүзүндө жок. Кайда жок? Жер жүзүндө. Мында дагы кайда деген суроого жооп берүү менен бышыктооштук милдетти аткарды. Доско кезик, шаарга кеттик. Мына бул эки сөздө дагы балдар сөз айкашында барыш жөндөмөсүнүн мүчөлөрүн кабыл алып, суроолоруна жооп берди. Биринчи бөлүгүндө кимге деген суроого жооп берүү менен толуктооштук милдетти аткарды. Ал эми экинчи бөлүктө болсо шаарга, каякка деген суроого жооп берүү менен бышыктооштук милдетти аткарды. Балдар, биз бул жерден толуктооч менен бышыктооштун окшош жактарын жана айырмачылыгын аныктап билдик. Эми балдар, жогоруда биз айтып өткөндөй бышыктоочтун аныктооч менен болгон өзгөчөлүгүн жана окшош жактарын карап көрөлү. Аныктооч заттын сын сыпатын, санын, ар кандай белги кырдаалдарын билдирип жана бир жакка таандык экендигин көрсөтөт. Ал эми бышыктооч кыймыл аракет менен байланышып, кыймыл аракеттин сын сыпатын, ордун, мезгилин, себебин, максатын, өлчөмүн билдирет. Демек, аныктооч зат менен байланышат экен балдар, анын ар кандай кырдаалын билдирет, белгисин билдирет. Ал эми бышыктооч кыймыл аракет менен байланышат, анын ар кандай белги кырдаалын билдирет. Демек,
экөөсүнүн окшош жактарын аныктайлы. Аныктооч да, бышыктооч да айкындооч мүчөлөрдүн тобуна кирет. Суроолору окшошуп кетет. Кандай, канча, канчанчы деген суроолор аныктоочко дагы, бышыктоочко да берилет. Болгону балдар биз бул жерден зат менен байланышса аныктооч экендигин билебиз, кыймыл аракет менен байланышса бышыктооч экендигин билебиз. Мисалдарга көңүл буралы. Мына балдар экрандан аныктооч, бышыктооч деп мисалдар келди. Жакшы адам жана жакшы сүйлөдү. Мында жакшы деген сөз окшош сөздөр, суроолору дагы окшош, болгону аткарган кызматтары бөлөк. Биринчиде кандай адам, адамдын кандай экендигин билдиргендиктен ал аныктоочтук милдетти аткарды. Ал эми экинчи бөлүктө ошол адамдын сүйлөгөнүнүн кандай экендигин анык билдиргендиктен ал бышыктоочтук милдетти аткарды. Экинчи мисалда мыкты окуучу мыкты аткарды. Мында дагы окшош эле сөздөр, окшош эле суроолор. Болгону айырмасы биринчисинде окуучунун мыкты экендигин аныктады, аныктооч. Экинчиде кыймыл аракеттин мыкты аткаргандыгын билдиргендиктен бышыктооч болду. Бешинчи кабатта жана бешинчи келди. Мында дагы канчанчы деген суроого жооп берүү менен биринчи бөлүгүндө кабаттын канчанчы экендигин билдиргендиктен зат менен байланышкандыктан аныктооч болду. Ал эми экинчиде келгенинин канчанчы экендигин анык билдиргендиктен ал бышыктоочтук милдетти аткарды. Жана кийинки мисалды көрөйлү. Эки жол, эки кайталады. Мында дагы эки деген санатооч сөз жолдун канча экендигин билдирүү менен аныктоочтук милдетти аткарды. Ал эми экинчи бөлүктө эки кайталады. Кайталоонун канча жолу, кыймыл аракеттин канча жолу ишке ашкандыгын билдиргендиктен бышыктоочтук милдетти аткарды. Демек балдар, биз аныктооч менен бышыктоочтун суроолордон жана анын кайсыл сөз менен байланышта келип, бири аныктооч, бири бышыктооч боло тургандыгын тактап билдик. Эмесе балдар, биз жогорудагы айткан маалыматтарды келгиле көнүгүү дептерибизди ачып, мына ошолорго жазуу менен иштеп көнүгөлү. Анда экранга көңүл бөрөлү, экрандагы берилген сүйлөмдөрдү кайсыл сөздөр бышыктоочтук милдетти аткарат, кандай жолдор менен байланышта болот, мына ошолорду тактап аныктап алалы. Мына балдар, силер экрандан бир нече сүйлөмдөрдү көрүп турасыңар. Адилеттик өкүм сүргөн жерде чыр чатак болбойт. Жашыңда үйрөнүп калбасаң, картайганда акыл кирет деп ойлобо. Ага кыйынчылык баш көтөртпөй келди. Куштарча кайрылып баргысы келген. Биздин эл баатырдык менен күрөштү. Бүгүн экинчи мертебе кездешти. Айылдан келген балдар көпкө көнө албай жүрдү. Деген сүйлөмдөрдөн балдар биз бышыктоочторду табабыз жана бышыктоочтор кайсыл сөздөр менен байланышты? Демек, кайсыл сөзгө багыныңкы абалда келди жана ал сөз менен байланышуунун кайсы жолу менен байланышкандыгын аныктайбыз. Балдар, биз жогоруда сүйлөмдөр аркылуу бышыктоочторду табабыз жана кайсыл сөздөр менен багыныңкы абалда келди жана кайсы жолдор менен байланышкандыгын аныкташыбыз керек эле. Анда экранга көңүл бурабыз, туура жоопторуна көңүл бурабыз. Адилеттик өкүм сүргөн жерде болбойт. Кайда? Адилеттик өкүм сүргөн жерде. Бышыктооч болбойт деген кыймыл аракет менен байланышты. Демек, болбойт деген сөз багындыруучу. Ал эми кайсыл жол менен байланышты? Байланышуунун башкаруу жолу менен байланышты. Жашыңда үйрөнүп калбасаң, качан? Жашыңда. Бышыктооч, үйрөнүп калбасаң багындыруучу. Башкаруу жолу менен байланышты. Картайганда ойлобо. Мында дагы балдар, картайганда бышыктооч, башкаруу жолу менен байланышты. Баш көтөрбөй келди. Кантип? Баш көтөрбөй. Бышыктооч, келди деген багындыруучу сөз менен байланышты дагы ыкташуу жолу аркылуу байланышты. Бүгүн кездешти. Качан? Бүгүн. Бышыктооч, ыкташуу жолу менен байланышты.
Экинчи мертебе кездешти. Качан экинчи мертебе кездешти менен байланышты, ыкташуу жолу менен байланышты. Баатырларча күрөштү. Баатырларча Бышыктооч, багындыруучу түгөйү күрөштү. Кайсы жол менен байланышты балдар? Ыкташуу жолу менен байланышты. Балдар, келгиле. Эми биз айрым бир сүрөттөрдү кошо камтуу менен сүйлөмдөрдү түзгөнгө аракет кылалы. Биз ошол сүйлөмдөрдөгү сүрөттөр катылган сөздөр, булар бышыктооштук милдетти аткара турган сөздөр. Асыл эс алуу үчүн үйдөн чыкты. Ал кече эле айылдан келген. Филармонияда окуйт. Ошондуктан шаарды 5 колдой билет. Көчөдө көпкө жүрдү. Паркка, кинотеатрга барды. Асылдын бүгүнкү күнү кызыктуу, ийгиликтүү өттү. Мына балдар, ушул сүйлөмдөгү сүрөттөр катылган сөздөрдүн бардыгы бышыктооштук милдетти аткарды. Демек, Асыл деген кыздын бир күндүк эс алуусундагы болгон окуя жана андагы катышкан бышыктоошторду билдик. Мына ошентип балдар, биз бүгүн айкындооч мүчөлөрдүн бир түрү болгон бышыктооч тууралуу маалымат алдык. Бышыктоочтун кандай айкындооч мүчөлөрдүн бири экендигин, анын өз ара бөлүмдөрүн жана түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн ар кандай көнүгүүлөр мисалдар аркылуу далилдеп, тактап түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Бүгүнкү сабак силерге жакты деген ишенимдемин. Андыктан балдар, ар дайым окуп, ар дайым алдыга кадам койгула, ар дайым аман болгула деген жакшы тилекти айтуу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз.